Саламатсыздарбы кайрадан. Биринчи бөлүм бул эмне үчүн программа жазабыз деген суроого жооп карап көрөлү. Күнүбүздө өзүңүздөр билгендей технология күндөн күнгө өнүгүп баратат. Жаңы бир жабдылдар, жаңы бир аппараттар чыгып атат. Жаңы кесиптер чыгып, эски колдонулуп жүргөн, аябай популярдуу болгон кесиптер акырындыктан жоголуп баратат туурабы. Эң мындай жөнөкөй түшүнүктүү бир мисал болуш үчүн айта кетели. Күнүбүздө баарыбыздын да колдонуп жүргөн планшеттер, телефондор 15 жыл мурда жок болчу да, мындайча айтканда. Элдин баары кнопочный телефон колдончу. А бирок ал кезде карап көрсөк, мобилдик приложенияга программа жасаган программисттер жок болчу, андай кесип жок болчу. Ал приложение менен иш кылган аябай бизнес мындай лимит аз болчу да. Эмнеге андай деп атабыз? Себеби азыркы күнүбүздү алып көрөлү, телефон менен аябай көп жумуш бүтүрсөк болот туурабы? Үйгө чейин тамак заказ кылып, үйдөн акчасын берип же онлайн төлөп койгон учурлар болуп атат. Же болбосо мурда жана кассага барып, почтага барып, коммунальный услугаларды төлөчүбүз. А бирок азыр телефон аркылуу төлөп коюп атабыз. Ошол сыяктуу мындай толтура күнүбүздө ыңгайлуу көп программалар бар да. Ошол эле кезде компьютерлардын өнүгүп атканы күндөн күнгө, сайттардын аркандай жаңы программалардын чыгып атканы бул эч кимге сыр эмес туурабы? Ошол үчүн программа жасоодо кайсыл аппараттарга жасап атабыз, кантип жасаш керек, ошол жөнүндө бир аз маалымат катары сөз кылсак. Программист менен колдонуучунун айырмасы эмне деген сөз да. Мисалы үчүн программист бул ким, анан колдонуучулар ким? Колдонуучулар эми баарыбызга эле таандык. Ошол телефон аркылуу, планшет аркылуу, компьютер аркылуу же сайттар аркылуу ошол сервисти колдонгондор, ошол программаны колдонуп жумушун аткарган, жашоосун жеңилирээк бир мындай убакыт коротпой деген сыяктуу жакшы жакка үнөмдүү колдонгон колдонуучулар дейли. Бул жерде мындай кашаачын айта кетсек да болот, күндөн күнгө телекке каршы телефонду же болбосо ошол приложенияларды туура эмес жакка колдонуп, убакытты текке короткон да колдонуучулар аз эмес. Ошону да бир аз көңүл буруп жакшы жакка колдонсок аябай жакшы болмок, себеби убакыт кайра келбеген нерсе да, убакытты текке кетирбейли деген сөз. Экинчи жакты караган, ошол приложенияны жасаган, ошол сайтты жасаган бул кимдер? Бул программисттер. Бул программисттер болсо компьютер менен иштеген, ошол компьютердон бүт баягы оборудованиясы деп коебуз го, хардвер же софтвер ичиндеги памяти, данылары, ошол программанын интернет аркылуу иштеши боюнча, безопасности боюнча ошол программага тийиштүү бүт сфераларды текшерип, бирде иштеп катаасыз же болбосо кооптуу болбогон бир программаны жасап чыгаргандар бул программисттер да. Экөөнүн айырмасы ошол. Бул киши ошол аппараттын ар жагында программаны кантип жасап, кантип иштегени жөнүндө бир аз ой жүгүртүп, убакыт коротуп, энергиясын кетирип, ошол приложениени жасаган адам. Колдонуучу ошол приложение аркылуу үнүмдүү убакытын колдонуп, жакшы жактарын колдонгон адамдар дейли. Программа же код деген жалпы айтканда эмне деген ал? Өзү программа эмне? Сакталган көрсөтмөлөрдүн ыраттуулугу деген бир текст эмне деп түшүнсөк болот бул жерде. Белгилүү бизге айтылган командалар бар, көрсөтмөлөр бар. Алардын ыраттуулугу менен колдонуп биз ошону жасаганыбыз. Мисалы, отурган бөлмөңүздөн эшикке чыгыш керек кантебиз? Биринчи турабыз, анан эшик жакка чейин басабыз, эшикти ачабыз, артынан чыгып эшикти жаап, анан кайра кетебиз. Бул ыраттуулугу менен кеткен бир команда да. Анан туруп эле турган жерибизден эшикти ачабыз десек, анда туура болбой калат, туурабы? Эшикке жетиш керек, биринчи ошол жака басып барыш керек. Иретүү менен болбогон болсо, анда биз ошол максатыбызга жетпей калышыбыз мүмкүн. Код, ошол программа бул компьютердеги биздин интеллектибиздин кичинекей бөлүгү да. Сиздин оюңуздагы ошол мисалы үчүн мондой бир программа жасасам, ошондой жумушту аткара алсам деген мындай интеллектиңиздин ишке ашып, элдин колдонуп турган бир бөлүгү десек болот. Мисалы, ошол баягы жогоруда айтып кеткендей эле, мен бир приложение жасасам, такси келсе, ошол таксинин каяктан кайсыл жакка барышын көрсөтүп, маршрутуна чейин, канча сом болоруна чейин приложениялар чыгып атпайбы азыр, туурабы? Uber бар, биринчи ошол такси бизнесин түптү тамырынан өзгөрткөн. Анан биздин өлкөбүздө колдонуп аткан Яндекс бар, Жорго такси сыяктуу эми баягы күнүбүздө колдонуп жүргөн дагы көптөгөн фирмалар бар. Ошолордун приложениясын карап көрсөңүз, сиз үйдөн чыгып атканда уже билесиз да, кайсыл жакка чейин кантип барат, кайсы жол менен кетет, анан канча сом бересиңер. Бул аябай ыңгайлуу нерсе. Бул ошол ойдон келип чыгат, ошол ойду өнүктүрүп анан кийин элге сунулганда аябай пайдалуу, эки жакка тең. Ошол фирмага да жакшы, колдонуучуларга да жакшы. Мындайча айтканда бир
адамдын оюнан келип чыккан бир интеллекттин бөлүгү да. Анан чыгармачыл искусствонун бир бөлүгү деп айтсак болот экен. Бул чындыгында эле бир чыгармачыл искусство деп айта алам да. Анткени бир программаны жасап, ошону ишке ашырып, элге жеткирип билүү аябай бир ар бир адамдын кыла албаган бир жумушу. Адамдарда кээде чындап укмуш ойлор бар, бирок ошону жеткире билиш үчүн бир белгилүү ортодо бир тоскоол болуп калат да. Ошол тоскоол болгон нерсе бул программа тилин билүү. Биз айтабыз да компьютерга мисалы үчүн мону аткарганда мону бир жумушка чык, же болбосо ушул нерсени түктөп бер деп айтат да. Эми бул жерде баягы коддун эки жактуу салыштырмасын көрсөтө кетели. Адамдарга берилген программа кандай болушу мүмкүн? Мисалы үчүн баягы Макарена деген бир бий бар. Ошол бийдин программасы ушул. Кантип аткарыш керек, канча жолу аткарыш керек, анан кантип кыймылдаш керек, бул жерде жазылып турат да. Колуңду астына сунуп, анан артынан алаканды жогору көрсөт, анан кийин желкеге кой, анан кийин деп бул жерде ар бир мындай кыймыл аракетти бирден көрсөткөн бир учур. А бул болсо ошону практика жүзүндө көрсөткөн жагы. Ошо музыканын коштоосунда ушул аракеттерди аткарсаң, Макарена бий мынакей. Ошол эле бир эле кыймыл аракеттерди кайра аткарып атат, бирок эмне болуп атат, ортого бир бий келип чыгып атат да. Ошол сыяктуу эле бул бизге берилген адамдардын түшүнгөн бир программасы деп айтсак болот да. Анан адамдардын оюндагы пикирин компьютерга түшүндүрүү бир аз башкача болушу мүмкүн. Мына бул жерде мынакей Python тилиндеги берилген командалар эмне жумуш аткарып атат, кантип иштейт, бул эмне деген мындай суроолор болушу мүмкүн, бирок программабыздын ушул сабагыбыздын аягына келгенде жыйынтыктаганыбызда буюрса ушул кодду өзүңөр жазып, ар бир саптын эмне жумуш аткарганын түшүнүп каласыздар. Бул элементарный бир программа, бир Word text деген бир файлыбыз бар экен. Буну ачып окуганда ичиндеги сөздөрдүн ар бирин санап чыгат да, арасындагы эң көп кайталанган сөздүн кайсыл экени, анан канча жолу кайталанган экени жөнүндө бир жыйынтык чыгарып берет. Бул жерде мынакей to деген сөзү 16 жолу кайталанып тур. А бул жерде башка бир текст ачып атабыз. Бул жерде the деген сөздү 7 жолу кайталады деп жыйынтык катары бизге көрсөтүп берген жерде. Эми бул жөнөкөй эле бир программа катары көрүнүшү мүмкүн, мынакей 3 бөлүмдөн турат. Бирок аябай көп жумушту аткарган бир десек болот. Мисалы силерге бир жумуш берилди дейли, тапшырма берилди. 4 барактуу бир тексттин ичинен кайсы сөз канча жолу кайталанды, ошол статистикасын чыгарышыбыз керек. Ар бир сөздү санап, ар бир сөздү бирден жазып чыккан аябай көп убакыт кетет. Эми же болбосо бир колуңарга бир китеп берилди, мынакей изилдөө боюнча Чыңгыз Айтматовдун эң көп колдонгон сөздөрүн бир мындай статистикасын чыгаралы деген бир жумуш менен башталды дейли. Бир китепти санап чыгыш керек да, оңой иш эмес да. Ар бир сөздү санап чыгып убакыт кетет. Же болбосо мен бул мисалды бергенде бир айткан болчу бир агайладан бирөө. Ушул программа менен дейт, Манас эпосун дейт, бүт сөздөрүн карап чыкса болот турбайбы анда? Кайсыл азыр мисалы Манас эпосунда колдонулуп, эң көп колдонулган сөздөрдүн арасынан табып, күнүбүздө кайсыл сөздү колдонобуз, кайсыл сөздү колдонбой калыптырбыз деген бир мындай илимий изилдөө чарса болот турбайбы деди эле. Укмуш мындай эме келди да. Значит, ушул программаны жөнөкөй эле бир программа бул. Мисал катары эле айтылган бир ой келип чыгып атпайбы? Мен бул программамды, алган билимимди ошол жака колдонсом болот экен. Бир изилдөө чыгарсам болот экен деген бул жөнөкөй эле бир мисал да. Ошол сыяктуу биз программаларды үйрөнгөндөн кийин ортодогу барьерди мындайча айтканда ашкан болобуз. Бизде компьютерлар, телефондор, планшеттер ар дайым бизге суроо сурап турат да. Эмне кылайын деген суроосу берет бизге. Мисалы телефонуңузду ачтыңыз, эмне кылайын дейт. Ачтым. WhatsAppка кирдиңиз, кирдим, эмне кылайын дейт. Анан бир контактты тандадыңыз, тандадым, эмне кылайын дейт. Текст жаздыңыз, жаздым, эмне кылайын. Жибердим, эмне кылайын. Улам бизге суроону бере берет. Эмне кылайын. Анан сиз буйрук бере бересиз. Мону анткениң, мону издегениң, мону тапканың, мону көчүргөнүң, мону өчүргөнүң деген сыяктуу. Программада да ошондой, ар бир саптан биз бирден команда беребиз. Ошонун жыйынтыктары менен жалпы бир чоң бир код жазып туруп, жумуштарыбызды пайдалуу бир программа чыгарганга мүмкүнчүлүк берет мындайча айтканда. Бул жалпы Python программасы же болбосо программалоо жөнүндө бир аз кыска маалымат болду. Эми кийинки сабакта Python менен биринчи кодубузду жазганды баштайбыз буюрса.